Бишкектеги көчөлөрдүн биринде эки айдоочу эрежесиз уруш уюштурду. Бишкектеги көчөлөрдүн биринде эки унаанын айдоочусу мушташа кетишти. Социалдык баракчаларга тараган видеодон бири-бирин оозго алгыс сөздөр менен сөгүп, мушташып жаткан эр-угулдарды көрүүгө болот. Аларды арачалоого бир нече адамдар келген. Ага карабастан эки жигит коомдук жайда тартипти бузуп, урушун бир самга улантышкан. Мындан тышкары унааларын жолдун ортосуна таштап, башка унаалардын өтүүсүнө жолтоо болгон. Ошондой эле айдоочулардын бири экинчисинин унаасынын алдыңкы айнегин колу менен сындырып, алардын пикир келишпестиги күч алган. Видеодо эки жигит уюштурган эрежесиз уруштун себептери айтылган эмес. Мушташкан эки айдоочу аныкталып кармалды. Бул туурасында Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, окуя 25 апрелде орун алган. Милицияга эки айдоочу тең бири-биринин үстүнөн арыз жазып кайрылышкан. Коомдук тартипти бузгандык үчүн экөөнө тең майда бейбаштык менен кылмыш иши козголгон. Учурда 2002 жана 1995 жылы туулган жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Камчыбек Ташиев Бишкектен милициянын кайгуул кызматынын 5 кызматкерине акчалай сыйлык берди. Бүгүн 26 апрелде УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкектин милициянын кайгуул кызматы башкармалыгынын кызматкерлерин сыйлады. Бул туурасында мекеменин маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, патрулдук милициянын 5 кызматкерине акчалай сыйлыктарды тапшырды. Ташиев кызматкерлердин иши менен таанышып, кызматтык нускамалардын сакталышын жана жарандар менен өз ара аракеттенүүсүн текшерип, мыйзамдуулукту сактоо, калктын коопсуздугун камсыз кылуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Ошондой эле ар бир мамлекеттик кызматкер ар бир саатын өз мекенине кызмат кылууга арнап, Кыргызстан үчүн жан тили менен иштөөгө милдеттүү экендигин кошумчалады. Адам кирбейт эле. Оштун мэри тазалык ишканасынын ишмердүүлүгүн көрдү. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев тазалык муниципалдык ишканасына барып, ишмердүүлүгү менен жеринде таанышты. Ал атайын техникалар токтотулган гаражды карап чыгып, кызматкерлерге түзүлгөн шарттарды текшерди. Аталган ишканадагы аткарылган иштер боюнча жетекчиси Нурбек Исмаилов жеринде маалымат берди. Ошондой эле шаар башчысы ашканадагы кызматкерлер менен баарлашты. Талас шаарындагы соодагерлер топтолушту. Алар базарды көчүрүүгө каршы экендиктерин айтышууда. Бүгүн 26 апрель күнү Талас шаарынын Борбордук базарында иштеген соодагерлер чогулуп, көчмө маалымат жыйын өткөрүштү. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалым болгондой, алар базарды көчүрүүгө каршы экенин билдиришти. Биз бул жерге 29 жыл мурун келип, ар бирибиз чатырда иш баштаганбыз. Кийин оокаттуу болуп, контейнер тургузуп, ажатканага чейин шаардын өзүбүз түздүк. Бул жерде отурукташып калган базарды кайрадан көчүргөндө биз 29 жыл артка кетебиз. Ушундай атаңдаштык көп болуп турган заманда базарда канча адам оокат кылып жатабыз. Тыгын болуп жатат деп шылтоо кылышууда. Эч кандай тыгын деле жок. Талас облусу өтө чакан аймак. Шаардагы кичинекей. Биз трассада же борбордо эмеспиз. Бул жерде бирөөнүн гана кызыкчылыгы болуп жатат. Бул жерден көчүргөндө бир адам байыйт, андан башкаларга кыйын эле болот. Ушул ордуларыбызга ишенип, үйлөрүбүздү күрөөгө коюп, алгандарыбыз канча. Жөнөкөй элди эч ким ойлогон жок. Биз бир добуш менен базарды көчүшүнө каршыбыз, деди алар. Базарды 2026 жылдын июнь айына чейин Талаш шаарынын батыш жагында жайгашкан аймакка көчүрүү боюнча бир апта мурун билдирүү келген. Мэриянын өкүлдөрү базарды көчүрүү долбооруна 750 миллион сом бөлүнгөнүн билдиришкен. Соодагерлер ал акчанын аз эле бөлүгүн ушул жерди оңдоого жумшап беришсе жакшы болмоктугун айтышууда. Булак турмуш кежи. Өрүксардагы кыргыз улуттук кийимдерин кийген кыздардын суктандырган видеосу тарады. Баткендеги өрүк багын көркүнө чыгарган кыздардын видеосу коомчулукту суктандырды. Учурда Өрүксарлуу Баткен түркүн түскө боелуп, мөмөлүү дарактардын гүлдөп жаткан убагы. Дал ошол кооздукка дагы да көрк берген улуттук кийимдерди кийген айымдар жана кыздар болду.
Тасмада алардын бийлеп, бак аралап басып жүргөнүн көрүүгө болот. Улуттук баалуулуктарга басым жасалган бул тасма коомчулукту суктандырып, жылуу пикирлер менен коштолууда. Кыргызстан Баткенден башталат. Ошто тоодо кырсыкка учураган өспүрүм куткарылды. Бүгүн 26 апрелде Ош облусунун Алай районуна караштуу Гүлчө айылына жанаша жайгашкан тоодон 17 жаштагы өспүрүм кулап жаракат алган. Окуянын кесепетинен анын буту сынып, башынан жаракат алган. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат борбору билдирди. Маалымдалгандай, кырсык тууралуу маалымат түшкөндөн кийин Алай райондук номер 68 өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 3 куткаруучу чыгып, ага алгачкы медициналык жардам көрсөтүшкөн. Куткаруучулар өспүрүмдү тоодон түшүрүшүп, андан ары тез жардам кызматынын дарыгерлерине өткөрүп беришти. Учурда жабырлануучу тиешелүү медициналык мекемеге жеткирилген деп айтылат маалыматта. Бишкектин четинде милицияга каршылык көрсөткөндөр. Борбор каланын четирек жагындагы Маевка айылында милицияга каршылык көрсөткөн 4 киши кармалганын шаардык милициядан кабарлашты. Тартип сакчыларга белгисиз адамдар айылда кол чырак менен бир нерсе издеп жүрөт деген кабар түшкөн. Алар барганда токтоп турган Toyota Camry автоунаасын көрүшкөн. Анын ээси кепке тартышканда Lexus автокөлүгү менен кишилер келип, милиционерлерге каршылык көрсөтүп, тапанча менен коркута башташканын айтышты. Жыйынтыгында тартип сакчылар 30, 26, 21 жана 19 жаштагы 4 адамды кармашкан. Алардын машинасынан октолбогон тапанча менен дубинка табылган. Шектүүлөрдүн бири телеграм аркылуу буйрутма кылган гашишти аталган аймактан алып кетүүгө барганын, ошол учурда милиция кызматкерлери келип калганын билдирген. Экспертиза кармалгандар баңгизат колдонгонун аныктаган. Милицияга каршылык көрсөткөндөр 3 жылдан 5 жылга чейин жазага тартылат деп билдиришти шаардык милициядан. Булак Спутник KG. Россияда топтошуп адам өлтүрүүгө шектелген киши Кыргызстандан кармалды. Россияда топ болуп уюшуп адам өлтүрүүгө шектелген киши Кыргызстандан кармалганын УКМК билдирди. Маалыматта шектөөгө Европа өлкөлөрүнүн биринин жараны Россиянын укук коргоо органдары 2024 жылдын январында мамлекеттер аралык издөө жарыяланганы айтылат. Ал изин жашырыш үчүн Кыргызстандын чек арасынан мыйзамсыз өтүп, Бишкекте документтерин мыйзамдаштыруунун жолун издеп жүргөнү аныкталган. Козголгон кылмыш иштин алкагында жаран кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Булак Спутник KG. Жаңы курулган Достук аренасынын мурунку жана азыркы абалы тартылган видео жарыяланды. Чүй облустун 5 күнгөй айылында жаңыдан курулган Достук арена футбол стадионунун мурунку жана азыркы абалы тартылган видео жарыяланды. Кыргыз футбол биримдигинин маалымат кызматы билдиргендей, аренанын ачылышы бүгүн 26 апрелде орун алмакчы. Ачылуу аземи өлкөнүн премьер-лигасынын 7-турунун алкагында Талант жана Алга футбол клубтарынын оюну менен коштолот. Кошумчалангандай, стадиондун расмий ачылышы саат 18:30 башталса, беттеш 20:00 орун алат. Кирүү чакырылгандарга гана экендиги эскертилген. Булак Супер KG. Кыргыз тили мен үчүн маанилүү. Стамбулдук түрк кызынын видеосу коомчулукту суктандырууда. Кыргыз тили маанилүү, анткени бул жер Кыргызстан. Мындай билдирүүсүн 5 ай мурун Кыргызстанга келген түрк кызы айтты. Социалдык баракчанын колдонуучулары Арстан аттуу фотографтын видеосу менен бөлүшүп, жылуу пикирлерин калтырышууда. Тасмада эски борбордук аянтта майрамдык иш-чарада жүргөн кыздын сүрөткө түшүп жаткандыгын көрүүгө болот. Анда Юсра аттуу кыз фотограф менен баарлашып, Кыргызстанда орусча эмес, кыргыз тилинде сүйлөө ал үчүн маанилүү экендигин билдирген. Ошондой эле ал Стамбулдан 5 ай мурун келгендигин айтып, кыргыз тилин өздөштүргөндүгүн кошумчалаган.